Санариптик технологиялар суу ресурстарын натыйжалуу башкарууга жардам берет. Сууну жоготууну кантип азайтуу жана үнөмдөөчү технологияларды киргизүү маселесин Борбор Азия, Азербайжан жана Түркиянын серепчилери, ошондой эле эл аралык уюмдардын, министрликтердин, илимий институттардын, IT компаниялардын өкүлдөрү Астанада талкуулашты. Бул жерде суу ресурстарын санариптештирүү жана туруктуу башкаруу боюнча аймактык тренинг болуп өттү. Катышуучулар өздөрүнүн өлкөлөрүндө сыналган сууну үнөмдөөчү технологияларды сунушташты. Алар тамчылатып сугаруу жана жамгырлатып сугаруу, талааларды лазердик тегиздөө, жер астындагы жана дренаждык сууларды пайдалануу. Использованием, например, лазерного планирования. Тегиз жерлерде лазердик пландоо менен сууну 20–30% чейин үнөмдөөгө болот. Анын үстүнө эгерде тамчылатып сугарууну колдонсоңуз, сууну үнөмдөө өтө чоң пайызга жетиши мүмкүн. Андан тышкары санариптештирүүнү колдонуу менен дыйкандарга качан жана канча сугаруу керектигин көз менен өлчөөбөстөн жардам берүү үчүн тиркеме иштеп чыгууга болот. С использованием цифровизации можно уже разработать приложение, чтобы помочь фермерам, когда орошать и сколько орошать, чтобы не просто на глаз это не было. Казакстандагы тажрыйбасы менен бөлүштү. Санариптик чечимдердин бири суу ресурстарынын улуттук маалымат системасы. Иштеп чыгуучулар айткандай, платформа ачык айкын эсепке алууну камсыздайт. Башка мамлекеттик системалар менен интеграциялоо аркылуу маалыматтардын кайталанышын жок кылат жана суунун жетишсиздиги шартында башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатат. Ошондой эле транс чек аралык суу объектилеринин абалына көз салууну камсыздайт жана эл аралык өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүүгө көмөктөшөт. Мисалы, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан транс чек аралык каналдар боюнча маалыматтар менен бөлүшөт. Мындан тышкары 2026 жылы Түркистан, Жети суу, Жамбыл, Кызыл Орда облустарындагы 103 каналды автоматташтыруу пландаштырылууда. Астана каласында Астанада бирдиктүү диспетчердик борбор түзүлөт. Биз бул жерде мониторинг жүргүзөбүз. Башкача айтканда, аймактар канча суу алып жатканын, маалыматтар бүт өлкө боюнча болот. Алынган маалыматты ошондой эле кошумча метеорологиялык маалыматтарды колдонуп, биз аларды пландаштыруу жана талдоо үчүн колдоно алабыз. Ислам азык-түлүк коопсуздук уюмунда биргелешип иштөө менен гана кыйынчылыктарга туруштук берүүгө болот деп айтышат. Бул үчүн бекем өнөктөштүк куруу зарыл. Ал технологияларга жана билимге негизделип, аларды өлкөдөн өлкөгө өткөрүп туруу керек. Жаңы жана инновациялык технологияларды, мисалы тамчылатып сугарууну киргизүүнүн башкы максаты сууну аз сарптоочу системаларга өтүү. Азыркы учурда суу ресурстарын санариптештирүү багыты да активдүү өнүгүүдө. Бул аграрийлерге колдонулган суунун сапатын көзөмөлдөөгө жана баалоого мүмкүндүк берет. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жашоочулары жаңы технологиялар менен таанышууда. Эртең алар башка мамлекеттерге өз тажрыйбасын өткөрүп бере ала турган адистер болуп калышат. Tomorrow, they will be the expert who will going to transfer the same technologies for other countries